Ықыластуулық 14. Zaid bin Sabit радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтқанын ұқтым. Кімдің қамы, ой-пікірі, әрекеті бұл дүние болса, Алла анын іштерін чаржайт қылады. Көз алдына кедейліктен қорқу сезімін беріп қояды. Бұл дүниеде тағдырына жазылғандан ашық еш нәрсе ала албайды. Ал эми кимдин камы, ой-пикири, аракети акырет болсо, Алла анын иштерин жеңилдетет, жүрөгүн байытат. Бул дүнүйө анын кол астына кордолгон абалда келет. Zaid bin Sabit радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Кимдин камы, ой-пикири, аракети бул дүнүйө болсо, Алла анын иштерин чаржайт кылат. Көз алдына кедейликтен коркуу сезимин берип коет. Бул дүйнөдө тагдырына жазылгандан ашык эч нерсе ала албайт. Ал эми кимдин камы, ой-пикири, аракети акырет болсо, Алла анын иштерин жеңилдетет, жүрөгүн байытат. Бул дүнүйө анын кол астына кордолгон абалда келет. Zaid bin Sabit радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Кимдин камы, ой-пикири, аракети бул дүнүйө болсо, Алла анын иштерин чаржайт кылат. Көз алдына кедейликтен коркуу сезимин берип коет. Бул дүйнөдө тагдырына жазылгандан ашык эч нерсе ала албайт. Ал эми кимдин камы, ой-пикири, аракети акырет болсо, Алла анын иштерин жеңилдетет, жүрөгүн байытат. Бул дүнүйө анын кол астына кордолгон абалда келет. Ибн Мажа.